Учурда өлкө аймактарындагы базарларда жаңыдан гана бышкан мөмө жемиштер сатыла баштады. Анткени кыш үчү витаминдик азыктар самап калган тургундар жемиштерди баасынын кымбаттыгына карабай сатып алып жатышкан чагы. Бирок азыктарын кайдан, кантип келип жатканын ойлогон адам аз. Мисалга алсак, Ош облусундагы Кара Суу районунун Бешмойнук айылынын тургуну Чынара Калилова үй бүлөсү менен дал ушул дыйканчылык аркылуу күн өткөрүп келишет. Учурда бадыраң өсүрүп жаткан дыйкандын айтымында бул жемиштин түшүм берүү мезгили 3 айга созулат. Ал эми мына ушул күнөскананын ичинен эле 2 күндүн биринде 1,5 тонна чейин түшүм алышат. Андай деген менен жемишти карап, убагында суусун, дарысын бербесең, түшүм ала албай калышың толук ыктымал. Мындан сырткары, бул аймактын өзүндө эле оңго чукул күнөсканалар бар. Алардын баарында аймактын аба ырайына ыңгайлуу болгондуктан бадыраң эгилген. Бул деген түшүм алуу мезгили келсе, күнүнө 10 тонна бадыраң менен керектөөчүлөрдү камсыз кылат дегендик. Бирок дыйкандардын айтымында, башка өлкөлөрдөн да ташылып келе жаткан мөмө жемиштер өзүбүздүн өлкөнүн дыйкандарынын мээнетин бир аз төмөндөтүүдө. Биздин бадыраңдар Өзбекстандан, Тажикстандан бадыраң помидорлор чыкканда арзандайт, конечно, көбү арзандайт. Олардыкы арзан болот да. Вообще эле жерде өстүрүшөбү, кандай өстүрүшөт билбедим, бирок арзан болот өтө эле. Ошондуктан биздики өтпөй калып, алардыкы өтүп, биздики дагы төмөндөп кетет баасы. Коңшу өлкөлөрдөн келген арзан мөмө жана жер жемиштер биздин өлкөнүн дыйкандарынын жүрөгү оорусу. Анткени алардын өлкөгө көп өлчөмдө киргендигинен улам бадыраңдардын наркы 3-4 сомго түшүп кеткен учурлар да болгон. Ал эми учурда дагы Ош шаарынын базарларын коңшу өлкөлөрдүн жемиштери толуктап, атаандаштык жаратып турган чагы. Биздикине караганда Тажикстан арзан болот. Андан кийин биздин теплицалар деле ошо Тажикстанга карап эле берет. Көбүнчө Кыргызстандыкы кымбатыраак болот. Себептен деп ойлойсуң, Кыргызстан аларды Теплица, алардыкы жердик болот, биздики теплица болот, ошончо кымбатыраак болот. Булар акчаны көбүрөөк жумшайт да теплицага. Элдер эме кылайбы, сурабайбы? Бул Тажикстан Оштук сурайт. Оштуку дегенде жакшы алат, кымбат болду деле. Тажикстандыкын арзан болсо деле баары Тажикстан дейт. Кээ бирлер арзан болсо болду деп жей берет. Коңшу өлкөлөрдүн бизге келген мөмө жемиштери дыйкандарды гана эмес, базардагы сатуучулардын дагы тынчсыздануусун жаратууда. Анткени баалардын туруксуздугу дал ушул чет жактан келген арзан түшүмдөргө көз каранды. Биринчи чыкканда биз ар кандай келет да бул жерге. Мисалы үчүн бир күн 35-40 болуп келсе, кийинки күн эле 50 болуп кетет. Ошентип 50тен алган күн 35ке түшүп кетсе, артына сатабыз. Айла жок. Мисалы үчүн азыр бүгүн 35-40 болуп калды. Эмечи? Айла жок 50тен сатабыз. Баанын кээде ойдогудай болушу, кээде болбой калышы базардагы мыйзам ченемдүү көрүнүш. Ал эми биз мындан ары өлкө үчүн көйгөй жаратып жаткан коңшу өлкөлөрдүн мөмө жемиштерине алуучулардын талабы кандай экендигин билүүгө кириштик. Арзан эле 45 болсо арзан да. 60 деп атышат, 70 деп атышат. 45 болсо арзан эле, нормально эле деп. Билбейм каердики экенин билбей эле алып атам азыр. Жакшы деди эже. Эже жакшы деди. Сиз арзаныраак аласызбы же кымбатыраак аласызбы? Свежий болсо ала берем. Негизи эле өлкөбүз үчүн өзүн камсыздай ала турган товарларды сырттан киргизүүнүн кереги барбы? А балким дал ушул коңшу өлкөлөрдүн товарлары келбей кала турган болсо, биздин өндүрүшчүлөр асман чапчыган баа коюп албайбы деген суроо туулат. Абай Нурбашевиков, Бектели Акылбек уулу, Ош Бирим жаңылыктары.